Айбек Түмөнбаев болочок журналисттердин сөз байлыгын көбөйтүүгө көмөкчү. Борбордогу жогорку окуу жайлардын биринде кыргыз адабиятынан сабак берет. Колундагы калың папкасы, калем сабы менен дептерлери дайыма аны менен. Күн алыс сансыз студенттердин курчоосуна балкаган мугалим өзүнүн кесибин өтө сүйөт. Мындан улам кесиптештеринин сүймөнчүгү да. Күнүмдүк жашоосунда болсо, жаратылышта болгон бардык түстөрдү колдонууга аракет кылам дейт ал. Анткени Айбек агай бүгүнкү күндө активдүү спорт сүйүүчүлөрдүн катарын үзүрлүү толуктап келет. Бул үчүн ар дем алыш атайын шаар сыртына чыгат. Таңдагы сулуулукту көрөсүң, ошол сулуулук менен сен ошол күндүн чыгышы менен, ак чардактардын учканы менен, ошол таңдагы сулуулук менен кечке жүрөсүң. Анан күндө ушундай эрте менен эрте мусак суга түшсөң, күндүн таңдын атканын көрүп алсаң, канаттуулардын учканын көрүп алсаң, сен дагы ошондой учкуң келет, сен дагы ошондой жашагың келет, сен ошондой эркин болгуң келет. Дал ушундай убактарда жан дүйнөсүндө өзгөчө сезимдер ойгонорун карманыбыз жашырбайт. Жете албай жүргөн максаттарына жаңы аурулуктар жаралып, кол сунган бийиктиктерине үмүтү арзыйт. Бул учурда кээде кыңылдап ырдап койгон жайы да бар. Анын ар дайым мындай маанайда болуусу сырткы келбетине бир топ эле пайда алып келгендей. Өзүнүн 50ден аяк басып калган курагында тең туштарынан кыйла чыйракмын дейт. Дене дагы бир жолу чыңалып, өзүнчө бир ысып, дене өзүнчө ысып турат да, анан бут дагы ысып чыгат. Анан ошо бутта мындай бардык стресстин баары бутта болот экен да. Сен эгерде бутта мусак тийсе, сен багы башыңа чыгат. Ошол мусак нерсе менен сендеги бардык стресстер чыгып кетет. Айбек Түмөнбаев профессионал спортчулардан алдыда болбойттур. Бирок эч качан артына камчы салдырбайт. Кычыраган кышта муздак сууга түшүү хоббиси да бар. Бул кадамга мугалим алгач 30 жашында барыптыр. Биз жашаган БЧК, да, Чоң Чүй каналынын жээгинде жашачумун да. Анан ошондо эрте менен эрте таңда баягы сууга түшүп, кээде бир кичинекей кызымды алып алчумун. Мен сууга түшүп атканда, бул болсо мен суу жектеп басып жүрчүмүн. Бул жолку спортчунун славян эли атап келишкен Морш адамынын сууга бир чалпып алчу маршруту Аларча айылындагы Аларча суусу. Жергиликтүү тургундардын айтымында, анын температурасы кыш мезгилинде -60 градуска чейин төмөндөйт экен. Суу болсо аска зоолордон эриген булактардан топтолот. Уйгу туйгу болот. Дене деген мустак, бирок көңүл ачык, чыйралып, кайраттанып, мындай бир жашоого болгон кумар артып атат да. Дене мустап турса да, баары бир сенин мабарке мустак аба чыйралтып атат да. Көңүл ачыла түштү. Жана кичине грипп болуп оораттым эле, алын деле басылгансып калды көрүнөт. Суудан кийин экстремал мугалим жөнөкөй адамдарды курганы үчүн сүргүнү пайдаланбайт. Суу болуп турган денесин Айбек Түмөнбаев кар менен кургатканды жакшы көрөт. Айтымында суудан кийин кар менен сүйкөнүү жарыктык жаратылыштын организмге берген пайдасын 2 эсе жогорулатат деген зор ишеништери бар. Өзүнчө эле массаж. Дене кар деген сендеги естественный табигый массаждан. Кышкысын сууга түшүү хоббиси Айбек агайга жашоодогу айрым сыноолорун жеңүүдө зор салымын кошкон. Жетпеген күнүмдүк оокат, каражаттын тартыштыгы, бүтөлбөгөн кем карчтар кыргыз моршунун түптөлүшүнө өөлгө түзүптүр. Кыйынчылык жашоо болуп аткан мезгилде турмуштун агымына каршы жүрүш керек да. Мисалы жашаган жеринде суу жок, үйдөн ичинен киринейин десең суу жок деп ушундай бир жатаканада жашап жүрөт. Ал биздин жатакана көлдүн жээгинде болчу. Анан эрте менен ошол көртүрлүктү жеңиш үчүн эчикке сууга чыгыш керек деп анан эрте менен эрте көлмөгө түшө баштап, эрте жазда баштаган күзгө чейин түшүп, күздөн кышка чейин өтүп кеткен да. Андыктан Айбек Түмөнбаев жаштарга спирт ичимдиктерин жана чылым чегүүнүн ордуна дал ушундай жолдор менен өздөрүнүн саламаттыктарын сактоого чакырат.